Например, мы ввели туда маму Чингиза Айтматова, Нагиму. Мисалы, биз ал жака Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагима Айтматованы, Мира Жангарачеваны, Азиза Абдрасулованы жана балериналарды, сүрөтчүлөрдү, биздин замандаштарды, биринчи стюардессалар, фотограф, спорт чыгыздарды киргизгенбиз. Первые стюардессы, первые фотографы из спорта люди, женщины. Я не знаю, мне кажется... Мен оюмча Кыргызстандын аялдарын пьедесталга коюу керек. Себеби коомдогу эң билимдүү, эң маданияттуу адамдар бул аялдар экенин тактаана көрүп жатам. Это женщины. Безусловно, наша страна... Биздин өлкөнү эртеби кечпи аял башкаруусу керек. Мага ар дайым шаар толук жыйналбагандай, бюджет туура эмес бөлүштүрүлгөндөй сезиле берет. Бул мааниде аял көп жакшы нерселерди жасай алат. Себеби дал аял киши жылуулукту, ыңгайлуулукту түзөт да. Бирок андан дагы маанилүүсү, биздин аялдар билимдин маанисин түшүнүшөт. Билимдүү апа бул баардык нерсе деп жөн жерден айтылган эмес да. Не зря же говорят, что образованная мать – это практически все. И еще важный момент, то, что у нас... Дагы бир маанилүү нерсе. Бул макалалардын кыргыз тилинде болгондугу. Мурда алардын саны аябай аз болчу. Бирок бул долбоордун жардамы менен кыргыз тилиндеги макалалардын саны көбөйүп калды. Сейчас, благодаря этому проекту, их теперь стало больше. We can change this. Together. Let's make Wikipedia a place for everyone. Written by everyone. Как вы думаете, у нас в Кыргызстане сейчас журналистов больше женщин или мужчин? Да, ну ответ очевиден, да? Кандай ойлойсуз? Биздин өлкөдө журналист аялдардын саны көппү же эркек журналисттердинби? Жооп айдан ачык. Бирок эгер биз Википедиядагы кыргыз журналисттери категориясын алып карасак, 74 баракчанын бирөөсү гана журналист айымга арналган. Биздин долбоор ар кандай тармактагы кыргыз аялдарынын ишмердүүлүгү боюнча баланс сактоого аракет кылды. Бул бир гана билим берүү эмес, медицина, илим, укук, юриспруденция, мамлекеттик кызмат жана албетте маданият. Не только там, как мы привыкли, образование, медицина, наука, да, это и право, юриспруденция, государственная служба, конечно, культура. Аплодисменты, грамоте Ленинцы и фото на память Саши Катаковой. Мы после проекта также можем... Биз мындан кийин дагы катышып, Википедияга макала жазганды уланта берсек болот. Долбоордо ар бирибизде 4төн гана каарман болгон үчүн бир аз чектелүүлөр бар болчу. Бирок биз азыр бул чектерден чыга алабыз. Андыктан бул долбоор мындан ары да Кыргызстандын аялдары жөнүндө жазганга мүмкүнчүлүк бергендиги менен жагат.